Быйыл кыргыз киносу 80 жылдык мааракесин белгилөөдө. Бул жылдар аралыгында кинематографисттерден бир нече мууну өсүп чыкты. Айтылуу кыргыз керемети сапарын кыргыз феномени улантууда. Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейиндеги бул көргөзмөгө кыргызстандык 60 сүрөтчүнүн түрдүү техникада аткарган эмгектери коюлду. Бейне көргөзмөсүнүн өзгөчөлүгү сүрөттөрдө кыргыз киносунун алыптарынын элестери чагылдырылган. Муну эми биз бул музейге дагы алышыбыз керек, маданият министрине айтабыз. Анан киного дагы Дом кино, киностудия, анан ушул биздин кинодогу өнөр адамдары, авторлор эме тарткан авторлор менен деметип, бул чыгармалардын баарын сакташ керек деген ойдомун да. Экспозициядан Кыргызстандын улуу муундагы атактуу эл сүрөтчүлөрү менен катар эле жаш болсо да өзүн таланттуу чебер катары көрсөтө алгандардын эмгектерин көрүүгө болот. Көргөзмөгө коюлган эмгектердин 90% эл алдына алгачкы жолу чыгарылып жатат жана атайын ушул көргөзмө үчүн даярдалган. Снайпер, Ысык көлдүн кызгалдактары, Ак кеме жана башка тасмалардагы ролдору менен элге кеңири таанылган Айтурган Темирова иш-чарага коюлган портретин көрүп сезимдери менен бөлүштү. Сүймөнкул Чокморовдун башка атактуу режиссер, актерлордун сүрөттөрүн көрүп атам. Мага аябай кызыктуу болгону, анткени мен художниктерге позировать эткен эмесмин. Анан ошол кинодон эле көрүшүп, ошол кинодон тартышыптыр. Мына бул Снайпер фильмден, тиякта бачыңыз Айтматовдун Фудзиямада Кадыр түн деген фильмден экен. Анан художниктер аябай таланттуу, ушундай жакшы художниктер жакшы образдарды жакшы туура тартышыптыр. Аларга чоң рахматымды айтам. Биз өзүбүздү сыйлабасак, бизди башкалар сыйлабашы мүмкүн. Ошон үчүн бул да болсо бир тарыхтын баракчасы болуп калат демекмин. Биринчиден ушул уюштуруучуларга, биздин сүрөтчүлөрүбүзгө чоң ыраазычылык билдирем. Бул биздин сүрөтчүлөрүбүздүн жана маданияттын байрамы. Элибизге азыркы заманда, интернеттин заманы болуп турганда, музейге ушунча элдин келип көрүп атканы жана жаштардын көп болуп атканы мени абдан кубандырат. Эгемендиктин алгачкы жылдары кыргыз киносу каражатка байланыштуу мурдагыдай тартылбай калган. Бирок 2000-жылдардын ортосунан тарта кыргыз керемети жанданып, ар кандай жанрдагы фильмдер чыга баштады. Айрымдары эл аралык сыйлыктарды жеңип да жүрөт. Мен чынын айтканда киного журулушуп калганыма миң мертебе Кудайга ыраазымын. Өзгөчө мына ушул жерде болуп аткан көргөзмөгө мен сүрөтчүлөргө таазим этем. Силердин бизге жасаган ушундай бир жакшы белегиңерге мен мындай койнума батпай өтө кубанып аткан учурум. Тарыхка үңүлсөк 1941-жылы 17 ноябрда Фрунзеде Кыргыз фильм киностудиясынын пайдубалын түптөгөн хроникалык даректүү тасмалар студиясы ачылып, алгачкы жолу Советтик Киргизия деген аталыштагы кино тартылган. 1960-1970 жылы тартылган тасмалар Кыргыз керемети деген атка татыган. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.